Өткөндө жана тапшырганда 20сы келгенде 30'u келгенде 4 күн болду кече коюп. Жок. Валидатор эмес сурады, GPS сурады. GPS-те отам тиги. GPS ертең күлөшүп акчаларды которуп бердик. GPS бар эмес беле аны? Аны системага улаш үчүн линияга программисттерге. Примерно азыр булар ушундай план коюлат. 4 линиягачы 53-кө 150, 10-га 200, 9-га 130, 6-га 200. Кече иш таштоо болду. Кайсы айткандай кайдан сүйлөштү. Ошондо примерно ушул планды койсо, сумма мынча болот да, айначы. Но бирок азыр элди көбөйүш менен планды көтөрүш керек. Ошон үчүн школьниктерге 5 сомдо сүйлөшүп туруп, ошондо Эмне үчүн биздин ал иштебей атат? Эмнеге анда? Жок, аны чакырбайсыңар анда, если раз ошол фирмага коюп бериш керекпи баарын? Ошонтип өткөзбөш. Жок, а эмне аны? Почему жылбай атат? Алам келди. А эмнеге чакырбай атат? Муну кече 30 кетти го. Аппарат. Эми полный комплектованный болду, азыр 100 аппарат бар. Жок, давай алып кел. Сен жөн алып келип туруп, давайте койгула уже. Иштесин да булар. Мурат, кандай? Жанагы КМден. Слушай, а что у тебя, какие проблемы сейчас? Эмне иштебей атат? КМде неме МПЦде проблема болуп атат экен Бишкекте. Баягы межбанковский процессинг центрде. Алар жакта ККМден виза карта немелер карталардан оплата өтүп атат экен. МПЦга барып обработка кыла албайт экен МПЦ. Почему? Не знаю, технические проблемы. Когда устранится это? Александрга айттым. Мүмкүн болушунча тезден күтүрүп бергиле десем, ал жактан руководствосуна айтып атабыз биз дейт. Бирок багы специалисттери өздөрүнүн неме азыр мына кылып беребиз, ана кылып беребиз деп созуп секин алып кетип атат дейт. Сразу реагировать этпейт деп айтып атат. МПЦ кимге карайт? Нацбанкка? Ошолор полностью неме безналичный оплаталарды контроль кылып Казакстан боюнча. Ошолор через ошолор Ким билет? Нацбанктын председатели. В декабре не этот, может быть сегодня 2-3 интервью возьмем. Жетимин, каждый жетимин. Страховой компания келип карап атат. Страховой компания менен договор түзүлүп бардыгы чечилди. Азыр алар Интервал жакпайбы? Просто жестко. сейчас да, повинно движение. Азыр мен сүйлөбөйм. Ел башыга беришкен. Ушуну көтөрүп бере берлесе, мыналар актабай калат экен. Ошондой болот. Ошондой деп атат. Сен солярка кымбат. Аябай кымбат. Анан ошого эми элдер ыраазы эле, кол чогултуп беришти, мисалы үчүн ошо ел башыга. Жүз эле 20 алып коелу. 15 эле калды. Ошондой кылып берсеңер, майли. Мына балдарда бала чака багабыз деп ошолор иштешип атат эми. Ушулар дагы Мерге рахмат деп ошо булар. Чоң рахмат. 6:30 келип, ушул жерде өчүрүткө туруп атышат. Мен кетти. Анан мына азыркы мына шопурларыбыз айтат, баа кичине бусиктерде кандай жүрдүңөр экен, үргүрбөй атабыз элди ташып дешип. Эми эл кыйналып кетти эле. Ушунчалык кылып бердиңер, рахмат элге. Мынакей эң шаардын эң чекеси болуп эсептелет да биздин айыл. Анан ушу чекедеги айылдан баштап мынандай мамлекетибиз жетишип, мынантип автобустар жүргүзүп берип атат. Ушул бийликке, ушул иштегендерге, ушу бардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз да, рахмат. Азыркы мэрге, мына департаментке, ушул автобазалар, ушул шопур балдарга, ушуларга рахмат. Элдин жүгүн жеңилдетип, мына окуучуларыбыз 2 километр ашык жерге барып окуйт эле, караңгыда калышат эле, жаан чачында калышат эле, ошого жеңил болду азыр, жакшы болуп, техника менен барып келип атышат, автобустар менен. Рахмат. Канчага чейин иштейт? Эртең менен саат 6:30 келет дагы 7-де баштайт. 7-ге 5 мүнөт калганда 7-де башталат. Ошон менен о саат 8-ге чейин келе беришет. Бияк өтө жакшы болду. Студенттерге, базарга баргандарга өтө жакшы болду да. Рахмат. 2 эле троллейбусный линиябыз бар. Азыр 3-чү троллейбусный линияны да баштайбыз, Кудай буйрса. Анан центрге жанагы электроавтобустарды коебуз уже. Азыр ошолор менен сүйлөшүп жүрүп атат. Ошол Кудай буйрса, эмки жылдын бир ортолорунда, аяктарында ушул электроавтобустарды тап келели деп атабыз. Эми аны центр жакка коебуз да ужечи. Ал анткени чоң, узун, анан буякка мындай ылайыктуу эмес экен да. Анан кичинекей автобустарды болсо биз ушундай шаардын четтерине
коюп бергенге ушуна 50 алып келдик. Азыр дагы 50 сүйлөшүп атабыз. Ошо 50 да коюп беребиз. Ошондой кенен эле болот да баарын. Анан маршруткалардын баарын эми чын айтканда чыгарыш керек. Маршруткаларды уже мындай чын айтканда уже кааласа чыгат, кааласа чыкпайт. Ушундай болот да. Yemin buna yol göresin önünde. Oşa yol göresin buna avtobuslar azın emeler aytılar. Bizge 10 somu gel, bizge жетпейт. Актап айтат, ал туура. Солярка аябай кымбаттап кетти. Автоваса ошойлуга. Ошону силер да бир макулдуңарды берсеңер. Туура түшүнгүлөйм силер да ошону. Сага рахмат ушу муну. Бирок автобусту биз мындай тынбай силерге дагы транспорттоп дайыма коюп тургангачы. Дагы алып келсек азыр дагы кошуп беребиз. Эгер маршрут жетпей атсачы, Жетет. Я келип атат. Жакшы. Ел кыйналды да шаар иштегендер бар, шаар иши барлар бар. Bir bazar menен bара турган, ошондор кишилер менен бара тургандар бар. Эл көп кыйналып кетти. Азыр келип калды, жакшы рахмат. Бирок автовайда токтасыңар. 15 сомдон берейли. Баары эл разы болуп атабыз. Пенсионерден беребиз 15 сомдон. Каттап турса жакшы. Жок дегенде 20 мүнөттө жарым саатта бир каттап турса болот бизге. 10 мүнөт, 5 мүнөт дебейбиз биз. Акыркысы канчага чыгат? 8 Ана мындайда saatini жазып койсо, мисалы мына жерге saat мынчада менен жөнөйт деп. Расписание кылып койсо, сөз ошо малды адамдар келип күтүп турат да. 10 мүнөт, 15 мүнөт дебейбиз, жарым саат, 20 мүнөт десем болот. 6:10 башталат чыгып. Гараждан 6-дан 10 мүнөт өткөндө. Анан бар жогун ол жерге келип, анан бул жакка карап кетет. Бул жакка эми киши жок келип атат го. Эрте мененки окуучулар, ишке жөнөгөндөрдүкүн карап, мына жерде начальник эксплуатациябыз бар, график коет. Ар бир интервалды 5 мүнөттөн депчи. Элди бир сыйра шаарга алып барып алгандан кийин, анан биз кайра эл жок чыкпай калып, саат 10-11де киши жок болуп. Ошого бир 7 мүнөт, 9 мүнөттага чейин жылдырып атабыз, 10 мүнөттага чейин. Бул эрте менен кийинки час биктен кийинкисин. 11ден 4ке чейин ошону 10 мүнөт кылса 4төн кийин. Жок, биз азыр ошондой болуп атабыз. 10 мүнөттөн жылгыла деп 4ке чейин. 4төн баштап кеч шаардан бүт айылга кайтып атат. Үйүнөчү. Ошондо дагы 5 мүнөттөн коюп бергенбиз. Анан жакынкы күндөрү жанагы неме иштейт. GPS иштейт. Мына автобустарда шаардагы троллейбус менен 13-каттамда GPS иштеп атат. GPS телефонуңузга Play Market'ten жүктөйсүз. WhatsApp сыяктуу. Автобусу деп чыгат, 53-каттамды бассаңыз, сизге көрүнөт. Siz kayısıl yerde turganınız. Үйүңүздө туруп көрүңүз. Үйүңүздө туруп деле көрүнөт. Sen bilip koyuyor değil mi? 5 minuttada, 10 minuttada geletken degende siz telefonunuzdan online görüp turasız. Oşoğa karab raşot alıp çıkıp beresiz. Ayaldamadagilarga dagı ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берип атабыз. Бул bir 10 gün 15 günün içinde бүт мына жаңы келген автобустарга системага кирет. Көчүрмөнү коюп алгыла, көрүп турасыңар өзүңөр. Баягы суукта эрте чыгып албай эшикке. Сунушта мисалы, мына жерде кечки мал кетип баратканда адам жок барат да. Мына жерден каттагандарды кечки мал ушул жерде калтырып, эртең менен саар бара турган анан күндүзү текшерип койсоңор болот сону. Үйгө барыш керек. Ол жерде механик бар. Барып барайбыз. Эртең менен чыкканда нарколог бар. Арак ичип алып. Шопурдап калар эле майлы. Ошол үчүн бул мына 38 канча километр болуп калып атат. Биз мындай пустой жүрүп калдык. Ушуга солярка мындай болуп кетти. Эртең менен бар жак 10 автобус бул жака чыгып атат. Кечиндеси оны түшүп кетип атат да. Кайтканда бирден экиден киши болуп калат. Ошону айтып атам, кайтканда опча адам отурбай калат. Саар менен келеткенде адам отурбай калат. Мына 22 жолу менен кетип атпы? Анан бул жанагы бул линия менен жүрсүн, ал линия менен жүрсүн деген бул жеке ишкерлер бар. Алардын дагы укугу бар. Аны дагы макулдашыбыз керек. Бизге койсо бул жака чыгарбайлы өзүбүз ошол жанагы частный катталгандарга окшоп капчыгыбызды толтурсак болот. Бирок эми мамлекеттин саясаты ушундай. Шаарга жүз бересиздер ошол. Базарга ошол базарга шаарга алып барып бериш керек. Анан эми мындай жөнөкөй нерсени айтып коеюн. Бул болгону 10 сом болуп атат. Базарга барып атасыздар. Бир киши
20-15 kilogram jүйүңүздөр менен чыгып, ушун жерге чейин келип 10 сом төлөп атасыздар. 15 сом беребиз деп макул болдук. Ошол үчүн мындай нараазычылык болбосун. Жакшы болду. 8'de 9'a kadar katlasa olur. Жок, эмне 9'да адам калбайт ооба. 8'де уже акыркы рейс болот да. Жок, жайында Жайында узартабыз. Азыр мындай. Силерге айтып коеюн. Ава. Азыр күн кыскарды. Биз мисалы үчүн шаардагы троллейбустар жайдын күнү 7-7,5 каттам кылат. Күн узарып калат да, эл көчөдө жүрөт. Азыр кышкы немеде мына 6 каттамга түшүрүп койдук. Баары. Bir günde 6 yol aylanır. 6 жол айланат. Түшүнүңүздөр? 8'ge чейин Азыр Ошол жакка келет. Принцип проект кеткен турбайбы уже? акчасы уже жарымды келди. 4 миллион келди эле. Эмки жыл бүтөбү? Эми жак берсе эле. Дагы бир мындай проблема бар да, мына дүкүр деп коет да, суу. Ошону айтып коем. Жок, биз таза сууну азыр тартып келатпайбызбы? Эмки жылга чейин бүтүрүп берем. Таза сууну аласыңар. Эми биякты хорошо мен карап чара көрөлүк анда. Başka жеңил машина өтүшкө акысы жок. Биздин базар башка базар. Жеси жамандык болсо биз каякта айланып Жеңил машина беребиз. Намаздамашта иштек өтпөтө. Мына автобустан өтө албайт азыр. Бийик олтуруп бул эми өтө албайт. Ол болсо автобустан барып көрөйлүк. Түшүндүк негизи. Жок, мен түшүндүм. Мен анда муну маселени көтөрөм. Ошто шагыл завод бар. Бирем боюнча дагы бизде мына Суу боюнча чапалак айылдыга башкарганда 100 бак бар го. Ошол жерден 1 гектар жерди бердик. Трубаны тартып келди анау кирпичныйданчы. Ушул жерге резервуар бүтсө эле ушул силер жака. Майли азыр жолду айтат. Хорошо. Через жумуш көп. Биз ишибизди кылалы. Аксакалдардан кийин жакшы. Ата бериң бериң. Şu avtobusda şeye gelip geçsin. Şu elde yakşı nemeleri atlar, yakşı. Rahmat. Zamanında Ana bu yavru koyduk 15 tane.